Kıynalı жашаган, үй жоқ, кыйналып жашаган үй бүлөгө ошо огородтору болсо, жер тилкелери болсо, мен үй салып берейин. Ушул жылдын 23 августунда министрлер кабинетинин төрагасынын ордун басары УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев Өзгөн районунун тургундары менен жолугушкан болчу. Жолугушуу учурунда ал жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнө айылдагы эң муктаж 2 үй бүлөгө өз үй бүлөсүнүн каражатынан турак жай салып берерин убада кылган. Айыл эли аймактагы чыныгы үйгө муктаж 2 үй бүлөнү сунуштап, бүгүн ал 2 үй бүлө жаңы үйлөрүнө киришти. Биз 2 үй бүлөгө кыйналып жашаган, үй жоқ, кыйналып жашаган үй бүлөгө ошо огородтору болсо, жер тилкелери болсо, мен үй салып берейин. Акылбы? Аны мен өзүм салбайм, аны мен уулум айтам, уулум Таймураска айтам, Таймурас келип, эртеңден бүрсүгүнөн баштап келип көрүп, ошо айыл өкмөт, ошо айылдык депутаттар чогулуп өзүңүздөр чечип көрсөткүлөр. Мен 2 адамды көрсөткүлөр, кыйналып жашаган. Uyguluk olsun. Жақшымы? Қандай болып құрылды? Ал 2 үй бүлөнүн бири Өзгөн районунун Кызыл Сеңир айылынын тургуну Марапат Тагаевага Камчыбек Ташиев бүгүн жаңы үйдүн ачкычын тапшырды. Атайын кызматтын төрагасы бул үйдү анын уулу Таймурас Ташиев өз каражатынан салып бергенин айтты. Uyguluk olsun. Жақшымы? Қандай болып құрылды? Салам алейкум. Қандай? Жақшымы? Қандай үй құрылды? Ulan hadi жақсы oldu mu? Girip görmediğimde olacak. Kana baskıla. Ece. Үйіңіз құтты болсын. Қандай болды үйіңіз? Жақсы болып қалды ма? Bunun kararında çocuk. Ha, жақсы. Emi жақсылап жашағылай ма? Ошоны өзім атайын келіп көріп қойайын деп келдім. Қызақтан айылынан. Бір 2 мындай қиналып жашаған мындай үй бүлөлөргө, мұқтаж үй бүлөлөргө үй салып берейин деп айттым, Ошол үй бүлөнүн бирөөсү ушул экен. Кара, үйдүн хозяйыны Эже келиңиз. Балаңыз чакырам. Бизге үй куруп берейин дедик эле, үй куруп бердик. Кудай насип этип ушуга жеткизди. Эми үйүңөр куттуу болсун. Жакшылап жашагыла. Анан ошондо 2 үй деп сүйлөштүк эле, бир үй ушул болду, бир үй дагы башка жерде, анда бүгүн барып туруп ачабыз. Анан мына үйгөрдүн күлүчүн тапшырып коёюн, Sizge mına үйүңүздүн күлүчү. Мына үйдү дагы бир үйдү азыр барып ачабыз. Муну эми биз мамлекеттен акча бөлө албайбыз. Бирок суранып, спонсорлордон сурандык, мен айттым эле, ушуну айтып кеткенден кийин эле мен уулум келип, Томас каякта жүрөт? Томас кел. Мына. Томас мына мен балам Таймурас аты. Ушул балам ата ошол 2 үйдү мен куруп берейин. Уруксат берсеңиз деп сурангандан макул дедим эле, ушул бала келип мына куруп берди. Өзünün akşasından. Ana, bir ele bu yerde kılgan yok. Benim balanı aldığında maktaba aytpayın. Janagı ötkönde su algan yer, kayda su aldı ele, Madıda. Madıda su alganda da былтыр 2 үй kurup bergen. Oşa kıynalgan su alıp ketkenlerge. Hazırda monday kıynalıp biraz turmuştan emet kıynalıp yaşaganlarga mına 2 үй kurup berdi. Anan jakында эле бирөө жазып атат. Бұл Томас деген укмуш байып кеттир, кыйын болуп кеттир. Эч нерсе байыган жок. Мында айтып коеюн силерге. Бурда билесиздер, мен өзүм бая бизнес кылып, чогултуп жүргөн, иштеп жүргөнмүн. 2017-18 жылдары бүт бизнесибизди сатканбыз. 30дай автозаправка станциябыз бар эле, бир нефтебазабыз бар эле, бир нефтеперегонный, нефтеперерабатывающий заводубуз бар эле. Баарын 2018 жылы сатканбыз. Ошондо керек болду. Ошондо 6 заправка калган. 6 заправка. 2019-жылы 6 заправка калган. Бүгүнкү күнгө чейин ошо 6 заправканы иштетет. Кече күнү бирөө жазып чыгып, Томастын 50 заправкасы бар экен. Андай жок. Ошо 6 болгон, ошо 6 деле иштетет. Мен балдарыма эч качан көп байып кетишти, көп байлык топтошту, уруксат бербеймин. Туура. Акчаң көбөйдүбү? Байыдың мына жүрөкөй адамдарга жардам берип, эл журттун кызматын кылды. Биз эми ушундай чөйрөдө өскөнбүз. Ата-энелерибиз дагы ушинтип мени тарбиялады эле. Мен да балдарымды ушинтип тарбиялап келатамын. Мына. Ошол нерсенин бир чекеси болуш керек. Томас мынантип олорго 2 үй салып берди. Кудай кааласа, мына кийин дагы жардам берет деген үмүттөмүн. Ошол мына силердин алдыңарда айтып коеюн деп атам да. Баягы бир асмандан түшүп, жерден чыгып, же болбосо бирөөдөн тартып алган эмес, өзүнүн эмгеги менен тапкан ошо кирешесинен мынантип жардам берип атат. 2019 жылы болгон. Биз 2020 жылы келдик бийликке.
Бүгүн күнгө чейин мына бүт Жалал Абадтыктардын бардыгы билет. Жалал Абад Оштон бир сотук жер алган жок. Жалал Абад Оштон же болбосо бир чайкана же бир ресторан же бир кафе же бир нерсе ачкан жок. Эч нерсе кылган жок. Мен себеби буларга уруксат бербеймин андай кылгангачы. Ошон үчүн бул нерсени дагы сен алдыңарда элдин алдында айтып койгон жакшы болот да мунучу. Туура. Эл уксун ушуну Алла разы болсун билсин деп атам да. Ошону баягы калпты сүйлөшүп, жанагы элдин арасына ар түрдүү жаман нерсе таркатканга аракет кылгандар. Ошолор бирөөсү бир ташты көтөрүп койбойт. Бирөөсү бир ташты көтөрүп же бирөөгө бир жардам берип койбойт. А тилдери болсо баягы биздин урматтуу президентибиз айткандай, Москванын көчөлөрүн шыпырып жүрөт. Ошон үчүн аларга ишенбестен болгон ишке, кылынып аткан ишке көзүң менен көрүп, кармаган ишке ишениш керек деген ойдомун да. Кана, чогуу бардыгыбыз калып, кана кегиле. Кырга бериң. Бисмиллахиррахманиррахим. Ана. Муну биз таркатып коебуз. Үй жакшылыктар алып, кана куана кончоп коелу. Балдар, бас. Елеман, бас. Кана берди, Марат. Келем. Бас, силердин үйүңүз киргиле. Аяк барып кетсең, мына жака чыгып. Мына жерде чыгып. Бисмиллахиррахманиррахим. Кара кетчи, кир. Мана сонун болуп калыптыр, жаркыраган үй болуптур, үйүң куш болуптур, Жакшы. Бас буну көрдүм мен, бас бияк карайлы. Кухня, мына кухняларын карайлы. Чайниктерден бери алыпсың, Çayını nereden koymuşsun? Çay vergende. Var zor. Motorda jacşlar işletelim. İşte şimdi gördün mü? Plitalar var, kaladırlık vardır ha. Sorma. Ayında susudan mı? Jacşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle gelip nanos diye diyor böyle. Amerika ile böyle. Şöyle sizi daha bir. Kana. Siz de yapıyorsunuz. Urganlarga dagı şu Allah'a şükür razı olsun. İşlerin olmak versin, den sağlık versin. Amin. Onun için de sizge daim den sağlıkta olmuşu. Kırgız elinin жақшылығында, жақшылыққа iş kılıp жүрüşті Allah sizге nasip kılsın. Марапат Тағаева жалғыз бой ene, эки уулдун апасы. Анын бой жеткен уулдары нерв оорулары менен жабыркап, дайыма апасынын көзөмөлүндө. Буга чейин алар эскилиги жеткен эки бөлмөлүү жана шарты жок үйдө жашап келишкен. Эми болсо 2 айга жетпеген убакыттын ичинде заманбап шарттары бар жаңы үйгө ээ болушту. Үйүбүз абал начар эле. Ошо өкмөт жактан көзөмөлдө турабыз. Ана ошо өкмөттүн немеси менен ошо Ташип акага неме кылган экен мынаны деп жакшына үйлөр салып берди. Рахмат ошо акама. Бизге ошо тейдемдер чоңойгондорду колдоп үй салып берип атат. Рахмат. Мына үйдүн күрүчү сизге тапшырамын. Үйүңөр куттуу болсун, бала чакаңарга буйурсун, ушундан жакшылыктарды көрүп, ушу балдардын тойлору болсун, Буга улай эле Өзгөн районунун Кызыл Октябрь айыл өкмөтүнүн дагы бир тургуну жалгыз бой эне 5 баланын апасы Элнура Чекирова да жаңы үйгө ээ болду. Жаңы турак жайдын ачкычын Камчыбек Ташиев тапшырды. Так. Мына үйдүн күрүчү сизге тапшырамын. Үйүңөр куттуу болсун, бала чакаңарга буйурсун, ушундан жакшылыктарды көрүп, ушу балдардын тойлору болсун, ойноп күлүп жүрүңүздөр. Кел, мына. Чоң баласың. Сен чоң баласың. 2 уул, 3 кызыңыз бар экен, да? Жакшы. Эми ушулар балдарга буйурсун, балдарыбыз жакшылап ушул неме болуп тарбиялансын. Өзүңүздөр жакшы билесиздер, бирде келгенде ушул жерде бир 2 үй салып берели деп чечтик эле. Ошону мына салдык. Азыр мына Кызыл Сеңир айылында да бир үй тапшырып келдик. Эми бул силерге келип тапшырып атабыз. Ушул үйлөрдү салган маалда эми муну мамлекеттен салган жокпуз. Муну өз каражаттарыбыз менен салдык. Ушул үйдү 2 үйдү салып берейин, ата мен жардам берейин деп, мен Томас болам. Томас суранды эле, ушуга уруксат бердим эле. Мына ушунун каражаттары менен салынды.
Жасып отуңуздар, ойнап күлүп жүргүлөр да. Бисмилlah. Кыркы. Ana. Oy mana sonum boldu buna. Rahmat çoğun. Kızım, mana. Nasıl? Elini bunu okla. Parmağını. İyi sonum boldu ha. Jaktı mı bey? Sonum boldu. Bu jaktarda sonuna gel. Mana gör. Kana geldiniz mi? Burada qanday uylanasiz? Burada 3 qavatda uyda. Uyda. Şu yerda öyle mi? Şu uyda. Kichnekay eski uyda, ha? Eski uydan taynemene qalgan uyda. Apam qarab, apamdan qalgan uyda. Apam ağa yo'l jop olgan tunutkacha. Kaçır baktım. Onu uzat qilib baktım. Жақсы. Ем мына ушул үйлөрдө жашап жашаңыздар. Калдыңыз бар экен, а? Түркияда эми башкара бересиң, мыналарды баарын башкарасыз. Сонун болуп калыптыр, а? Батарейка бар, ысык. Жакшы бар. Свет бар, кухня бар. Калдыңыз толуп калыптыр го уже? Толтуруп берди, астамдан келип толтуруп. 40 жаштагы Элнура Чекировада буга чейин эскилиги жеткен 3 бөлмөлүү үйдө жашап келген. Улуу баласы 17 жашта болсо, эң кичүүсү 9 айлык. Жаш балдары менен жаңы үй салууга мүмкүнчүлүгү жетпей турган. Апамдын үйүндө отуруп калдык, бул жокко байланыштуу. Баштагы үйдүн состояниясы өтө оор болчу. Ушул акалардын жардамы менен ушундай даражага жетип отурабыз. Баштага караганда мен жомокто үйдөй болуп калдым. Баарына рахмат чоң. 3 комната эле үй болчу, кичинекей эле. Андан мындай нерсе күткөн эмесмин чындыгында. Мен ойлогондон башкача болду. Жомоктогудай эле болуп калды. Шарттын туура келбейт эле. Ана группада кызым бар болгон үчүн ошо менен болуп, ошонун пенсиясы менен эле күн көрүп жүрөбүз. Камчыбек Ташиевдин уулу Таймураз инибизге чоң рахмат. Алла ыраазы болсун. Ушундай бизге окшогон insanlarga жардам бергендиги үчүн чоң рахмат. Миң ыраазыбыз баарына. Zaman tunç vermiş ballar şu zamanda жақсы, şu zamanda жашайсың. Рахмат силерге, жолуңа шүбөр жол. Айбек Исабеков, Замирбек Тойчубаев, регион, Өзгөн району.